Бейшен агайыбыз менен чогуу ушул жерде ишине күбө болмокчубуз. Ардактуу айдоочу деген медаль алдым. Президент эле алып экен. Ишиңизге ийгилик, мындан ары дагы талыкпай иш алып бара бериңиз. Кыргыз автожол түндүк мамлекеттик мекемесинин номер 39 жол тейлөө ишканасынын иши менен таанышуу үчүн келдик. Эскерте кетсек, бүгүнкү биздин эмгек жолу программабыз Бейшен агайыбыз менен чогуу ушул жерде ишине күбө болмокчубуз. Бүгүнкү биздин каарманыбыз дагы ишке даяр болуп калыптыр. Анда эмесе Бейшенбек агай менен учурашып, мындан ары азыр ишти эмнеден баштайбыз? Өзүнөн да ана билип алып туруп, ишти уланталы. Ассаламу алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Алгачкы эле сурообуз ушу. Сиз негизи бул тармакта иштеп атканыңызга канча жыл болду? 24 жыл болду. Номер 39-девда водитель. Биринчи рабочий болуп иштегем. Андай машина айдабын, ошо боюнча водительмен. Маз айдап жүрдүм мурунку убактарда. Анан грант менен келген баягы японский техника 2007 келген. Ошондо ушу отургам. Ошондон бери ушуну айдап жүрөм. 2007. Жашыңыз канча келип калды? 65. Деги эле бул иштин бул оңой иш эмес, жол салуу, бир чети сыймыктанчу иш да. Негизи эле бул иш менен иштеп калганыңызга сыймыктанасызбы? Да, ушундан агайып көрүп, пенсияга чыктым. Дагы эле ал күч бар эми. Иштеп атабыз. Күн түндөбөй иштей беребиз. Бизге неме жок, убактысы жок. Кандай жумуш болсо кете беребиз. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин каарманыбыз өзү айтып өткөндөй күн түн дебей кайсыл маал болбосун ишке чыкканга даяр. Биздин каарманыбыздын убактысын да албай, маекти иш үстүндө уланталы. Кеттик агай анда. Жүрүңүз. Жүрүңүз машинага. Кеттик. Негизи агай эң сиздин мындай эң башкы жумушуңуз ушул машинаны айдап, анан жана Ямышты ремонттоду кылабыз. Бүгүнкү иш сиздики? Бүгүн эле ортодогу ямаларды казыш керек. Анан бул жер сплошной асфальт болот. Азыр катоктор тебелеп атат, суу чачылып, каток тебелеп. Основниясын жазып атат да бул жолдун. 2 километр ушу жерде. Анан баягы ортолорунда ямаштылар бар, аларды яма менен бүтөбүз да, казып алып анан асфальт менен бүтөп андан басып кетет да. Основной жумуш меники ошо жай менен жаз башталгандан баштап эле ямыштыйда жүрөм. 220 километр бар, ошонун баягы ямаларын казып бүтөйбүз кайра. Кышкысын болсо эми айдайт экен. Кышында кар түртөм, ушу машина менен астында лопатасы бар. Баягы кар жааган күнү иштей беребиз, баягы жол тазалап, подсыпка кылып. Күн түнү уйку жок да, кар жааганда саат 10-дон баштап эле жумушка барабыз түнкү. Ошо менен таң ат чачабыз. Сиздин жеке жашооңузга кайрылып келип атат да. Канча балаңыз бар? Үй бүлөдө 3 балам бар. 2 эркек, 1 кызым бар. Балдарым үйлөнүп элек. Жаш. Иштеп атышат. Кечүүсү садикте. Сиз ошо иште күнү түнү эметкен үйгө келип да кар жааган күндөрү өзгөчө кыштын күнү. Барбай калып, 1-2 күн барбай калганда балдарыңыз аябай сагынып калса керек. Алар сагынат да, күндө жанында жүрсөң телефон чала беришет, ата келатасың, ата келатасың. Күндө болдуң. Анан айтам, жумуш бүтүрөм, балам, анан барам. Бул кесипти тандап алганыңыздын себебин билсек болобу? Эми жумуш ошондой экен да. Водитель болуп келесиң, анан союз тарап, жумуш жок болуп калды, андай мындай болду. Анан айылдан шаарга келдик. Келип анан Девуга эле кирдим, көнүп жүргөн баягы машина айдайм деп эле кирдим. Анан Кыргызда ошондой сөз бар эмеспи? Жол жасаган киши, көпүрө салган кишилер бейишке чыгат дейт. Анан 24 жылдан бери эле жол жасап келатам. Жакшы эле. Негизи эле ушул бир нерсенин үзүрүн көрүш үчүн убакыт талап кылат эмеспи? Убакыт талап, чыдаш керек. Ошондо анан жөн эле неметип берсең, ал эмгек
өзүңө деле алган айлыгың деле жакпайт го. Мына ошо ошол эле мен адеп иштегенде 1000 сом эле болду айлыгыбыз. Мына ошо менен эле үй салдык. Келинчегим мугалим. А киши деле бир 400-500 сом алды илгери. Ошо 2001, 2002-лерде. Ошо менен эле жашап келдик. Ошо менен эле жашап, ошо менен үй салдык. Мындай башка мындай киреше жок сырттан. Негизи эле ошо ар бир иштин оң жагы, терс жагы болот эмеспи? Могу жол салып атканда дагы ошо жергиликтүү тургундар болобу же ошол тараптан дагы тоскоолдуктар жаралат. Тоскоолдуктар көп эле болот. Жолду жаап салдың деп. Жолду жаап салдың, сен мындай кылып койдуң, терең казпайсың, терең казсаң айтат, эмне терең казып салдың? Машинен түшүп кетип атабыз, сразу жаппайсыңар дейт да. Жумушта көп эле неме болот. Башта айтып өткөндөй азыр биздин кылып аткан сөмкө сиздин ишиңизге тоскоолдук жаратпасын, азыр келип калдык окшойт. Келдик кадимде балдарды көрсөтөйүн. Бул иштетүү только сиз өзүңүз эле иштетесиз? Ооба, мен өзүм иштетем, өзүм карайм. 2007-жылдан бери ушул келгенден бери ушул өзүм иштетем, өзүм эметем. Kaçınızdı? Mana bu uşak bozduk, bunu şundan beret. Ana. Turuşunuz gerek mi? Başlaganda. Ya başlagandan beri bir yaka jardan berip жүрөөрөм карап. Молоток бузулуп калат, тигинисин мунусун которуп берем да мен баарын. Жүрүңүз анда бияк сенip түшөбүз. Биянан бүткөндөн кийин өчүрүп ага чейин иштей берет. Kas жакшы. Мен ушул көзөмөлдөп турам. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй бул жактагы кызматкерлер жеке эле бир автоунаада айдоочулук кылбайт. Анткени бул жумушта ар кандай иштер болуп калышы мүмкүн. Ошол учурда бири-бирин ордун жоктотпой толуктап турат. Биздин каарманыбыз дагы бүгүн өзүңүздөр көргөн мына могул жол түздөчү унааны айдап бүгүнкү ишин улантып жатат. Ой, gel, qanday? Assalomu alaykum. Ey, buni көптөн beri айдайлы келем. İçine ар бери айдап көрөчү, унутуп калбайын, я, туку. Мына туку көптөн бери айдабай буну чоочун болуп калыптырбы булар я? Көрүп калсаңыз бул иштин баары ушул эл үчүн, мамлекет үчүн кылып аткан ишиңиздер да? Ооба. Неме жок мындай, бизде сен мен шопурмун, мен рабочиймин деген жок. Күрөктү алабыз, шыпырышабыз, ал күнүндүк эле жумушубуз, кадимкидей эле көзүп калабыз. Иштей беребиз, ал немеси жок. Эки кишини шыпыртып коюп биз карап тура албайбыз, чыгабыз, барабыз. Жолубуз көп, жетишиш кыйын. Мисал. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көрдүңүздөр, бул жакта жолчулардын иши өтө оор, бирок ошону менен бирге эле сыймыктуу иштесек жаңылышпайбыз. Анткени ар бир сиздин биздин жүргөн жолубузду таза тыкан кылып ордорду менен убагы менен оңдоп берип турган мына ушул биздин бүгүнкү эмгек жолу программасынын каарманы. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин каарманыбыз жаңы эле өзү башка ар кайсы унааны айдап көрүүгө даяр болушат экен, кандай ситуация болбосун. Ошондуктан биз журналист катары дагы ушул машинени айдап көрүүнү туура көрдүк. Агайдан араң суранып атып уруксат алдык. Биз да муну айдап көрөлү. Бир артта экен, Бисмиллахиррахманиррахим. Биз негизи механика эле айдап жүрөбүз. Механика менен. Передок менен жүрөт да бул постоянно кышкысын. Жайкысын ажыратып коем. Анткени карда бул түртө албай калат, тайгаланып, ордунан жылбайт. Кар оор болот.
жүрткөндө. Анан постоянно кышкысын кар жааганда передокду кошуп алып, пониженный, повышенный бар. Жол салгандан да тышкары дагы көптөгөн жумуштар аткарабыз. Мисалы айта кетсем, бул Бишкек деген Бишкек Нарын-Торга, Бишкек Ош деген жолдор карайт. Ушул жолдордун жанагы жээктегиндеги таштандылар бар. Ар кандай айдоочулар тамекисин, жана пакет-сакеттерин чытап кетет. Ошонун баарын тең шыпырып тазалап, ошо бейшембайге айдоочумун деп карабастан ушу жол жумушчулары менен чогуу биргеликте ушу иш алып барат да, ошолор менен чогуч биргеликте. Жетекчилик тараптан эмгегиңизди баалап, жанагы кагаз калган грамота. Грамоталар ТЭУдан алдым, баягы мурунку министрлерден алдым, ДДКдан алдым. Бул эмгекти баалоо бул чоң силерге эме берет да, стимул берет эмеспи? Ошондуктан сурап атам да. Министрликтерден да алдыңыз, а? Алдым. Президенттен алып экен, калганы бар. Анан былтыр алдым да. Былтыр ардактуу айдоочу деген медаль алдым. Медаль эмгекти баалоодо. Ошол. Бир Кудай буйруса президенттен алсаңыз, Бугу калла берүүбүз да. мындай иштеп аткан мамлекет баалап атса, кандай мындай иште сезимдер? Эми аябай сүйүнөсүң да. Эми иштеп атсаң ана могу эле ойдо жок жерден эле берип атса, келип эле баягы сюрприз сыяктуу кылып айтып берип коюшат да. Мынчугушпайт. Акырын эле баягы интералсттын күнүндө эле акырын эле аксакал келиңиз деп туруп эле сыйлап коюшат. Мен өзүм эле бул балдарды өзүм иштетип жүрө берем. Мастер, прорабтар эле бар, бирок алар эки жакта жумуш чыгып калат. Анан алар ишенет. Эми иштеп жүрбөйм, постоянно ошо болгон. Өзүм барып иштетип келе берем. Бул балдар асфальтка кетип калат, прораб. Андай мындай болуп калат. Анан калган убакта булар жанымда жүрөт, мастер, прорабтар. Инженерибиз келип текшерип турат. Мындай болуп атат, мындай болуп атат. Ошол. Негизи мына жумуш кайталанма да. Окшош эле жумуш. Окшош эле, күнүгө эле окшош жумуш. Сизде ушундай ой пайда болгон эмеспи ушу жумуштан талап башка эле балким кесип алмаштырайын деген ой пайда болгон эмеспи? Жок, болгон жок. Мен бул ДЭУга киргенден андай болгон жок. Кийинки жаштардан бар болчу, бүт эле чыдабай кетип калышты. Үйрөнүп алып эле баягы менчик жумуштарына кетип калды да, мындай айтканда. Частный жумуштарга кетип калышты. Өзлөрүнчө неме болсо эле. Оңойго, баягы калп айткан болобу? Акча көбүрөөк жакка кетип калышты да. Буга чыдай албай атпайбы? Алар баягы 100 миңден таап, кадыр фура айдап кетип калышты. Мындай эми өзүнүн жараша бизнес кылып кетишти да. Ушу чыдап сиз кетпей иштешиңиздин сыры эмнеде? Сыры кесип жагат да. Мына биздин бияктагы карманыбыздардын жана бул жакта жумушчуларга түшкү тамактануу келип калды. Жанатан бери иш жүрдү. Азыр жарым сааттык убакытка түшкү тыныгуу. Эскерте кетейин, түшкү тамактанууну болуп аткан жеринде жетекчилик тарабынан алып келип берилет. Бул жакта ысык тамак жарым сааттын убакыттын ичинде тамактанып алып анан кайра ишти улатмакчыбыз. Негизи эле таладагы тамак таттуу болот деп коет, Кел. Өзүңүз остуңуз. Эми сизди ушу тамак ичип атканда дагы жөн койбой бир аз суроо бергим келип атат. Кечирим сурайм алдын ала. Негизи эле акыркы суроолорум болот окшойт бул. Негизи эле буга чейин шарт кандай түзүлдү эле, бүгүнкү күнү шарт кандай? Жылдан жылга өзгөрүү барбы? Жылдан жылга өзгөрүү бар да. Мурун өзүбүз көтөрүп келип ишчибиз да. Кээ бир көтөрүп келет, кээ бир көтөрүп келбейт. Ар кандай болчу эми. Анан чогулуп ичип эле, ошентип эле жүрчүбүз, табадан чай кайнатып ичип. Эми азыр болсо баягы заман өзгөрүлдү. Баягы начальник инженерлер баягы неме кылып, балдарга бияктан эле жазатып берели деп, атай поварыбыз, столовойбуз бар. Ошол жактан ысык тамак жасап келип беришет. Быйылкы жылы 5 километр берген, анан 3 километрин жасадык. Мыкан деген айылда 3 километрин жасадык. Эми Комсомол деген айылда 2 километр жазалып атат. Основаниясы жазалып атат. Ошол
аз күндө асфальтын база баштайбыз. Немелер иш илгерилеп, жолдор оңолуп, неме өтүп атат. Баягы улам немени бөлүп берип турса эле бизге иштей беребиз да. Ошол мына балдар үчүн тамактанат. Рахмат агай, тамагыңыз таттуу болсун, ишиңизге ийгилик. Мындан ары дагы талыкпай иш алып бара бериңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин эмгек жолу программабызды ушун менен жыйынтыктамакчыбыз.